Барселона футболдук академиясына кабыл алуу башталды. Активист Зарина Төрөкулова массалык башаламандыкка шек саналып камалды. Ливиядагы суу ташкынынан каза болгондордун саны 2000ге жетти. Жогорку кеңештеги бюджет, экономика жана фискалдык саясат комитети Бишкек штамптоочу заводуна 476 миллиондон ашык сом насыя берүүнү колдоду. Финансы министринин орун басары Руслан Татиков өкмөттүн буга байланыштуу тескемесинин долбоору менен тааныштырып жатып, насыяны 10 жылга берүү каралып жатканын билдирди. Бул завод стратегиялык объект болуп саналат. Анын иши аскердик багыттагы продукцияларды өндүрүү жана сатуу болуп эсептелет. Бюджеттик насыя төмөнкү шарттарда берилет: мамлекеттик ишкананы оңдоо, калыбына келтирүү жана карыздарын жабуу. Насыя акча которулган убактан тартып 10 жылга берилет. Анын ичинде негизги сумманы жана пайыздарды төлөөгө жеңилдетилген мезгил 3 жыл болот. Насыянын пайыздык чени 3% деп чектелди, деди Татиков. Ушул жылдын май айында президент Садыр Жапаров менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров аталган заводдун абалы менен таанышкан. Улуттук коопсуздук комитети активист Зарина Төрөкулова массалык башаламандыкка шек саналып камалганын ырастады. Ага социалдык тармактардагы чагымчыл билдирүүлөрүнө байланыштуу айып коюлганын маалымдады. Ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө чагымчыл маанайдагы материалдарды Facebook'ка жарыялаган Зарина Төрөкулова деген аккаунттун ээси ТЗ аныкталды. Ал УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бишкектин 1-май райондук соту 9-сентябрда анын бөгөт чарасын карап 30-октябрга чейин камакта калтырды. Тергөө иштери жүрүп жатат. Бишкекте чуңкурга түшүп кеткен өспүрүм куткарылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Ак Ордо бир конушунун Гагарин көчөсүндө жайгашкан турак үйдүн короосунда 17 жаштагы бала чуңкур казып жатып түшүп кеткен. Жерине 4 куткаруучу тартылып, альпинисттик шаймандын жардамында жабыркаган өспүрүмдү чуңкурдан чыгарып, медициналык тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Баланын абалы учурда канааттандырарлык. Бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында КМШнын Жаштар симфониялык оркестринин концерти өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги кабарлады. Билдирүүгө ылайык, концерт КМШга мүчө мамлекеттердин чыгармачыл жана илимий интеллигенциясынын 16-форумунун алкагында уюштурулат. КМШнын Жаштар симфониялык оркестри гуманитардык кызматташтык кеңешинин жана КМШга мүчө өлкөлөрдүн мамлекеттер аралык гуманитардык кызматташтык фонду тарабынан түзүлгөн. Оркестрдин курамы КМШ жана Грузия өлкөлөрүнүн таланттуу жаш музыканттарынан, абройлуу шоу сынактардын жеңүүчүлөрүнөн турат, дешти министрликтен. Маалыматта концерт акысыз коюлары кошумчаланган. Жалал-Абадтагы Барселона футболдук клубунун 1-А академиясы 6 жаштан 12 жашка чейинки балдарды кабыл алууну жана 13 жаштан 18 жашка чейинки оюнчуларды тандоону жарыялайт. Кыргыз футболдук союзунан билдиришкендей, балдарды жана оюнчуларды жеринен кабыл алуу 15-сентябрда академиянын аймагында өтөт. Академияда маалымдашкандай, жаш футболчуларга испандык машыктыруучулар менен футболдун каталондук ыкмасын үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Андан тышкары академиянын окуучулары эл аралык мектепте билим алууга мүмкүнчүлүк алышат. Ал жерде балдар европалык окутуу системасы боюнча билим алышат. Академияга кабыл алуунун башка шарттары менен жеринде таанышсаңыз болот. Дариги, Жалал-Абад шаары, Каныбек Ташиев көчөсү 1. Ливиянын чыгышындагы суу ташкынынан каза болгондордун саны 2000ге чукулдап, дайынсыз болгондор бир нече миңге жетти. Бул туурасында РИА Новости жазды. Буга чейин Ливиянын улуттук армиясынын өкүлү Ахмет Аль-Мисмари РИА Новостиге 3 адам суу ташкынынан каза болгонун билдирген. Суса жана Дерна шаарлары жаратылыш кырсыгы болгон аймак деп жарыяланган. Кийинчерээк Бенгази шаарында Кызыл жарым ай уюму 150дөн кем эмес адам каза тапкандыгын билдирген.